Балдарга да төлейт го. Почти bir күнгө 4000 кетип калат ушундайбы? Барыңыздарга кутман кеч. Кандайсыздар? 5 мүнөт күтөлү бардыгын. Анан сабагыбызды баштайбыз. Дагы кошулушсун. Кандайсыздар? Kutman geç. Biraz kutuyor ya. Biraz. Кандайсыздар? Кечээки эфирди ким көрө алды? Прямойдо ким отурду? Мен кечээки эфирди сактай албай калдым. Инстаграмда обновление болуп кетип, обновление болгону чыга элек элем. Жакшы буюрса канекей кандайсыз? Ошондуктан эфирди сактай албай калдым. Бүгүн буюрса сактаймын эфирди. Так, темасын жазып коеюн. Үйлө турасың го жаным? Сиз көрдүңүз ооба. Мариям. Жок, муну каатам. Аны сен караганда өчүрүп койсуң да азыр, мен катаман. Так, бүгүнкү биздин темабыз самооценка боюнча болот. Марафондун бүгүн 1-күнү, 10 күн бою мен өзүмдүн курсумдун алкагында, өзүмдүн курсум бар. Мариям. Өзүнүз өнүктүрүү боюнча онлайн курсум бар, ошол боюнча. Сиз көрүпчү 1 саат макулбу? Кычык калсын. Ооба, 1 сааттан кийин макулбу? Окей. Ошол курсумдун алкагында 10 күн бою мен сиздерге бекер эфирлерди отурмакчымын. Марафон болот, бизде тапшырмалар болот, акырында сонун белектер болот. Ал белектерди дагы мен Instagram баракчамдагы акыркы постуман көрсөңүздөр болот. Кандай белектер бар экен, бардыгына активдүү катышыңыздар, бардык тапшырмаларды аткарыңыздар. Өтө сонун болот. Чоң рахмат. Андан эмесе баштайлы келиңиздер. Самооценка боюнча, өзүн-өзү сүйүү, өзүн-өзү өнүктүрүү боюнча акыркы постта өтө атайын сурадым эле да, сиздерге кайсы тема актуалдуу, кайсы темаларды кийинке. Макулбу? Кийинке. Сиздерге кайсы темалар актуалдуу болот, ошол боюнча сураганда көбүнчөсү самооценка боюнча айтышты да, элдин айтканы менен жашайбыз, өзүбүздүн оюбуз жок. Эл эмне десе, ошондой менен жашайбыз деп. Вот ошол эң биринчи теманы марафондун 1-күнү самооценкага өзүбүзгө көңүл бургум келди. Неге дегенде, балдарым кит алышууда. Неге дегенде, азыркы учурда деле бизде көпчүлүк айымдарда ушундай бир чоң актуалдуу бир проблема бар да. Эл эмне дейт? Не только айымдарда эмес, бул баардык адамдарда бар. Ким ошондой принцип менен жашайт? Эл эмне дейт? Ошону айтсаңыздар. Мен азыр муну кылып койсом, тигини кылып койсом, эл эмне дейт? Кошуна колоң эмне дейт? Тууган тушкан эмне дейт? Ата энем эмне дейт? Жолдошум эмне дейт? Жубайым эмне дейт? В общем, эл эмне дейт деген жашоо менен ким жашайт? Эл эмне дейт деген принцип менен ким кандайдыр бир иштерди кыла албайт, баштай албайт. Кимде ошондой нерсе бар, эгерде болсо плюс белгисин баса кетиңиздер. Эл эмне дейт деген принцип кимде бар? Эл эмне дейт деп сиз көп нерсени кылбайсыз. Ошондой нерсе бар. Эл эмне дейт? Принцип, бул принцип менен аябай көп адам жашайт. Мен дагы канча жыл, 1 жыл, 26 жыл, осознанно 20 жыл деп коеюн. 20 жыл бою мен деле эл эмне дейт деген сөз менен жашачумун. Азыр мен муну кылып койсом эмне дейт, тигини кылып койсом эмне дейт, нерсени сүйлөп койсом эмне дейт. В общем, өзүмдүн ой пикирим жок, эл эмне дейт, элдин ою менен болуш керек деген принцип болчу да. Ошондой принцип менен жашачумун. Бирок андай принцип менен жашаганда неси жаман, сиз өзүңүздүн жашооңуз менен жашабайсыз да. Вроде мына сиз барсыз, бул сиздин жашооңуз,
вроде да сиздин жашооңузду эч ким жашабайт. Мисалы, сиз келип менин жашоомду жашабайсыз, мен барып сиздин жашооңузду жашабайм, туурабы? Анткени ар бир адамдын өзүнүн тагдыры, өзүнүн турмушу бар. Балам басылды, жолдошум карап атат. Ар бир адамдын өзүнүн турмушу бар, ар бир адамдын өзүнүн проблемалары бар. В общем, ар бир адамдын өзүнүн жашоосу өзүндө да. И бирок ошондо дагы негедир биз эл эмне дейт деген сөз менен жашайбыз да. Эл эмне дейт. Ооба, туура айтып атасыз, Гүлканжа. Вот бирок в любом случае эмне болду? Мени талашат экен. В любом случае ошол нерсе бар да. Ата-энем, жолдошум, туугандарым, мындай жакшы кандайсыздар? Бир эле бир нерсе кылып койдуңуздар, бир эле бир какой-то бир шаг кылдыңар, бүттү да. Обязательно критика, сөздөр, ал бул, пятый, десятый, в общем, баары айтып чыгат да. Например, мындай эле бир жөнөкөй пример алалы. Мени көпчүлүгүңүздөр тааныбайт болушуңуздар керек да, өзүмдү дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Ооба, жакшымын буюрса. Менин атым Айгерим Жайылбекова, 27 жаштамын, 2 баланын апасымын. И карантин башталган учурда, марттын 25-26 точно азыр эстей албайм. Вот марттын аягында, почти уже 2 ай болуп калды. Ушунча жыл, 27 жыл жүрүп, мен чачымды алдырып салдым да. Осознанно өзүм калып эле чачымды вообще алдырып салдым. Жолдошум алып берди чачымды. И ошондо ойлодум да бир чети да, эл эмне дейт? С одной стороны, да, эл эмне дейт, а с другой стороны, бул менин жашоом да, менин чачым туурабы, менин турмушум. Эмне болсо дагы, кандай күндө болгондо дагы мен жоопкерчиликтүүмүн ошол нерсеге. Чачымды алып салдым, мен жоопкерчиликтүүмүн. Бирөө бир нерсе десе, мен жоопкерчиликтүүмүн. Ошондой өзүмө бир вызов кылдым да. Ошол кезде да как раз челлендж башталган экен, жылдыздар арасында, бирок челленджди көрбөпмүн чынында. Чач алган бул челлендж болуптур, эстафета болуптур, айтор эстафета биринен бирине өткөрүп анан күлүп калышты да, сен дагы ошо эстафета сага өттүбү депчи. Андан кийин көрдүм да, карасаң чын эле көп жылдыздар чачын алдырган экен. Карап койдум, ушундай болгон турбайбы деп. Бирок действительно карантин башталган мезгилде просто бир мындай кылыш керек болду, как бы жаңы нерсе, бир жаңы нерсени ушунчалык кааладым да, эмне өзгөртсөм болот, эмне кылсам болот, эмнени мындай нолдон баштасам болот. И ошондо чачым оюма келди, ушу чачымды алдырып салып, андан мурун бир эжеден көргөн элем, чачын алдырыптыр да, анан көрүп аябай таң калып, кантип ошого сила воля жетти, кантип ошого эрки жетти дегем да. Ушунча эрктүү болуш керек, ушунча элдин сөзүнө сынбай, тигил эмне дейт, бул эмне дейт деп ушунчага барыш керек, чтобы просто алып туруп чачын алдырып салган деп аябай ойлонуп калгам. Ошондон кийин элечи ошол мага дагы түрткү болду, анан алып туруп чачымды алдырып салдым. Чынында эле азыркы жол салып жүргөнүм дагы себеби да ошондон. Мен негизи жол салмайт элем. И эң башкы себеби өзүмө мындай дедим да, эгерде мен чачым бар кезде жол салына албасам, чачымды алгандан кийин сөзсүз салынам дедим да. Просто эми в любом случае салынам деди да, өзүмө деп ошентип сөз бердим да. Чачымды алып салдым, азыр жол салып жүрөм. И эл айтты, конечно. В любом случае эл айтат, эл сүйлөйт. Эмнеге алдырып салдың, жарашпайт экен. Көп суроолор болду да, в общем, чачыңызды эмнеге алдырдыңыз, эмнеге алдырдыңыз, эмнеге алдырдыңыз. Бардыгына бир деле жооп бердим. Ушул нерсени кааладым, болду, алдыргым келди, алдырдым, и все. Больше вопросов не было. Башка суроо болгон жок, эл баары уже көнүп калды, понимаете? Башында болгондо ушундай бир отпор болот. В любом случае, любой бир жаңы нерсени баштаганда обязательно сөзү болот, обязательно айтат. Мен деле азыр мисалы мына сиздердин алдыңыздарда сүйлөп отурам, бул ким вообще, о чем она говорит деп, сиз деле балким экран ар жагында ойлонуп атасыз да. Ал нерсени мен уккан жокмун, мен кабыл алган жокмун. Даже если азыр отуруп алып, бул вообще турбай, тигил бул пятое, десятое айта берсеңиз, пожалуйста, менин бетиме айтыңыз. Менин бетиме келип айтыңыз, если ошончо айткыңыз келип атса, ошончо мындай сөздөрүңүз болуп атса, прямой эфирге чыгып, же болбосо мага чалып алып, сен мондойсуң деп айтыңыз. Да, ошондо мен сизге жооп берем да. А так мындай эле отуруп эле ушакташып, тиги тиндей экен, бул мындай экен, антип коюптур, мынтип коюптур деген нерсе это вообще болбойт да. Ошол нерседен биздин самооценкабыз аябай түшөт да. Самооценка деген вообще эмне деген сөз? Өзүн өзү сыйлабаган адамдын самооценкасы, өзүн өзү баалоосу аябай төмөн болот да. Бирөөнүн ою менен жашайт. Ошол эле азыркы учурдагы келиндердин да бир проблемасы, актуалдуу тема, кайнене менен тил табышпастык да. Кайненеси менен тил табыша албайт.
И же болбосо жаңы үй бүлөгө мына Айдана вот карасаң самооценка деп турат темасы биргенде эле көрүнүп турат. Жаңы үй бүлөгө келгенде ал үй бүлөнүн уставтарына, үй бүлөнүн шарттарына көнө албайт дагы. И ушундай проблема көп болот да. Келиндер арасында аябай прям актуальный, мен кайненем мындай, кайненем тигиндей, кайнежем анан тигил абысыным. В общем, ушундай темалар көп да. Тил табыша албай эле, урушуп эле, бир нерсе талашып эле ушундай боло берет да. Бул дагы эмнеден келип чыгып атат? Жок, эфир оюн эмес, бул бесплатный марафон болуп атат. Эмнеден келип чыгып атат? Бул нерсе дагы ошол эле самооценкадан келип чыгат да. Эгерде ар бир айым өзүн сыйлаган айым болсо, ал нерсеге жол бербейт эле да. Кайненеси менен урушканга, тиги менен урушканга, жолдошу менен урушканга, в общем, какой-то бир проблемаларды пайда кылбайт эле да. Самооценкасы жогору айым эч качан андай нерсеге барбайт. Анткени ал өзүн сыйлайт. Бул эң биринчи нерсе. Айым өзүн сыйлайт, өзүн баалайт. Демек, башкалар дагы ал айымга ошондой мамиле кылышат. Айым өзүн кандай алып жүрсө, башкалар дагы ошого на подсознательном уровне өзүлөрү түшүнбөсө деле ошондой отношение кылышат. Бул жактан эми өзүн сыйлайт, самооценкасы бийик деген такыр моюн көтөрүп монтип алып мен кыйынмын эмес, жок, совсем башка бул жакта. Самооценка когда өзүнүн канчалык деңгээлде өзүнө бааны туура берет да. И башкалар даже критикалаганга, бир нерсе деп айтканга духу да жетпейт да, мындайча айткандачы. Потому что адамдын өзү эле көрүнүп турат да. Адам өзү эле көрүп турат. На подсознательном уровне биз адамдар менен сүйлөшкөндө өзүбүздүн сознаниябыз менен ал адам жөнүндө билбесек дагы, на подсознательном уровне интуициябыз менен сезип турабыз да, кандай адам экен, буга кандай обращение кылыш керек. Мисалы ошол эле чоң жумуштарда иштеген, мисалы бир жактан начальник, же болбосо бизнесмен, же болбосо магнат болсо, мындай жакшы кийинип мындай турса, жанына барып сүйлөгөндө мындай эме да, мукактанабыз да көпчүлүк адамдар, барып эмне деп сүйлөйм, ал мындай адам да деп, эгерде мындай таанысак, же болбосо ошондой эле ырчы болсо, мындай таанымал адам болсо, жанына барып мындай учурашып сүйлөшүүдөн дагы как-то бир ызыктай болосуң да, понимаете, это говорит о самооценке. Значит, ал адам өзүн баалайт, өзүн сыйлайт, өзүнүн самооценкасы ошончолук бийик. А сиз анын жанында турасыз, жанына барып сүйлөшүп алган жоксуз, демек сиздин самооценкаңыз низкий. Неге дегенде, ал деле адам, сизге окшош эле адам. Эч кандай мындай айырмачылыгы деле жок да, бардык жагынан сизге окшош болгону, кандайдыр бир определенный бир жактан ийгиликке жеткен болду. И сиз жөнөкөй адамга барып сүйлөшүүдөн мындай уялып атасыз да, мындайча айткандачы, көрдүңүздөрбү? Это и есть самооценка, понимаете, о чем я? Түшүнүп атасыздарбы, Теманы карасаңыздар, я прикрепила тему самооценка. Теперь скажите мне, пожалуйста, айтсаңыздар, кимде ушундай мындай маселелер болот? Үйдө кимде жолдошу менен, кайненеси менен, туугандары менен, в общем, өзү каалаган нерсени кылбайт дагы, эл айтканын баарын кылат. Эл айтты, жолук жарашпайт экен, алды жолукту чечтирди, чечет. Алды кийим жарашпай калыптыр, чечтирди, чечет. Боембо деди, боембойт. Узун кий деди, узун кийет. В общем, ушундай нерсе только бирөөнүн айтканы менен жашайт. Кимде ошондой нерсе бар? Неосознанно, но мындай ойлонуп көрсөңүздөр, үй бүлөдө сиздердин өзүңүздөрдүн ролуңуздар кандай? Канчалык деңгээлде сиз ошо үй бүлөдө кандай десем, сиздин сөзүңүз өтөт да ошол жакачы. Мисалы, сиз айтсаңыз, сиз угушат, кеңешет сиз менен, же болбосо баардыгын өзү эле чечим чыгара берет. Сиз наоборот алардын айткан нерсесин кыласыз. Көпчүлүк учурда кимде ошондой? Прям мындай эле чынындагы эле өзүңөргө со стороны карап көрүңүздөр да, мындай өзүңөргө со стороны карап чындап баа бериңиздер, потому что объективно өзүңүздөргө баа бергенде мындай өзүңүз эмес, мындай со стороны башка адам катары отуруп алып, өзүңүз караңыз да, со стороны. Вот, плюстар кетип атат. Кимде ошондой болсо плюс басыңыздар. И ошол эмне үчүн болот, азыр ошол причинасын тоже карайбыз, самооценка боюнча. Еще плюс. Понимаете, это бул көпчүлүк айымдардын, чынында эле көпчүлүк айымдардын проблемасы. Чынында эле мойнунга албашы мүмкүн, бирок көпчүлүктө ушундай. Мен деле 1 жыл мурун, вот 1 жыл эле убакыт өттү. 1 жыл мурун элдин сөзү менен жашачумун да. Эл эмне десе ошону кылчумун. Андай кылба десе кылчу эмесмин, мындай кыл десе кылчумун. В общем, монтип прямой эфирге вообще чыкчу эмесмин, сторис тем более тартчу эмесмин. Жашоомду вообще көрсөтпөйт элем да. Потому что настолько низкая самооценка, и мен тигини кылсам, муну кылсам, эл эмне дейт, анан тура эмес түшүнүп калат да, мен анан эмне деп ойлоп калат.
болбойт го деп. В общем, ушундай нерселер болчу да. Окушпай калат койчу да, эми боло киришпей эле койчу деп айда жылда бир пост киргизип койчу элем да. Вот. Мага эч нерсе айтпайт, мени менен сүйлөшпөйт. Бул эмне дегенди билгизет? Сиз өзүңүздү сыйлабайсыз. Во-первых, эми ойлонуп көрүңүз. Өзүңүзгө баа бериңиз, бал шкала 1ден 10го чейин. Өзүңүздү канчалык деңгээлде сиз сыйлайсыз, жакшы көрөсүз, сүйөсүз. Вот в прямом смысле. Сиз макул жолдошуңузду сүйүшүңүз мүмкүн, балдарыңызды сүйүшүңүз мүмкүн да. Туугандарды, апаңызды, атаңызды, өзүңүздү сүйөсүзбү? Канчалык деңгээлде? 1ден 10го чейин баа бересиз. Өзүңүздү канчалык деңгээлде баалайсыз, канчалык деңгээлде өзүңүздү жакшы көрөсүз. Муну кайдан билсек болот? Эң биринчи, ден соолугуңузга кам көрөсүзбү? Последний раз качан просто врачка барып көрүндүңүз? Оорудуңуз и врачка барып көрүндүңүз. Последний раз качан витаминдерден алып иштиңиз? Может, врачка барбасаңыз деле, неважно, да? Второе, качан акыркы жолу сиз өзүңүз каалаган нерсени кылдыңыз? То, что вам нравится. Балким сизге боёңгон жагат, там маникюр кылган жагат, может быть, просто тынч отуруп алып кино көргөн жагат. Или просто бир нерсе, любой нерсе болушу мүмкүн, акыркы жолу өзүңүз каалаган нерсени кылдыңыз. Дальше, эң бир прям решающий бир критерий бар. Качан сиз последний раз базарга барганда өзүңүзгө бир нерсе алдыңыз? И эмне алдыңыз? Последний раз эстеп көрсөңүз, базарга бардыңыз, кийимге бардыңыз, балким продуктуга бардыңыз, и ошол жактан сонун бир кийимдерди көрүп калдыңыз, балаңыз калдыңыз, жолдошуңуз калдыңыз, кызыңыз калдыңыз, в общем, баарын алдыңыз, өзүңүзгө бир носки алдыңыз. Ошондой болобу? Эмне ошондой болот? Бардыгын аласыз, бир өзүңүзгө албайсыз вообще. Потому что өзүңүзгө ашпайт да. Вот, төрөгөндө же боюмда болгондо барам, потому что это нужно, да, ошол кезде керектүү нерселерди. Көрдүңүздөрбү? И вот себя оцените, ушул критерийлер менен алыс кетпей эле койгула, ушул алыс кетпей эле ушул эле критерийлер менен карап чыгыңыз, и өзүңүзгө баа бериңиз. Самооценка вот 8, 5 деп атат, 3 деп атат, көрдүңүздөрбү? Эми мындай да, эгерде сиз өзүңүздү баалабасаңыз, өзүңүздү карабасаңыз, өзүңүздү сыйлабасаңыз, сиз адам, сиз өзүңүз жаралган, сиз айым, мен өзүм ашыра албайм. Вот ушул проблема көпчүлүк айымдарда. Чынында эле базарга барат, продуктыга барышы мүмкүн, элементарный. Вот 3 ай мурун өзүмө бир нерсе алдым дейт, араң 2,5 айдан бери базарга бара элекмин, карантин башталгандан бери дейт. Карантин башталганда эч жака чыга албай калдык, чынында эле. Базарга барат, элементарный продуктыга барышы мүмкүн, продуктыга тигини муну алып келейин дейт дагы. Анан базар деген базар, аял деген аял да барыр. Список менен барсак деле, мындай барсак деле, в общем, керексиз дагы, керегин дагы көтөрүп келе беребиз да. Баласын алат, жолдошун алат, там тигинсин алат, мунусун алат, үйгө алат, үйдө түгүн калды, муну жаңыртайын, тиги. И аягына келип өзүнө жок. Ашпайт. Ашкан күндө дагы карайт дагы экономия жок. Мен өзүмдү кое турайын, андан көрө үйгө мон алып алайын. Менде могу продуктум жок, андан көрө мон алайын, андан көрө балдарга мон алып берейин дейт да. 1500 сомго платье алдым дейт, вообще супер. Ушуну алып берейин андан көрө балама дейт дагы. Всё, акчаны чөнтөгүнө кайра салып, ашса дагы. Мен өзүм сыйлабайт экенмин дейт, көрдүңүздөр, өзүнө ашса, ашат, чөнтөгүнө акчасы калат, продуктуга деле ашат, анан баарын алат дагы, чөнтөгүнө акча калса, экономдойн жок. Буларга алдым, пока ушулар кийип турсун, ичип турсун, мен кийин деле алып алам. Аз пока кийимим бар го, шүр эле го. Бүтүн эле пока эскирип кете элек, пока чага эле дейт дагы, кетип калат. Кимде ушундай, ким өзүн таанып атат ушул жактан, ушундай ситуациядан. Мен ушундай нерсе аябай часто, өтө часто болчу эле да. Же болбосо бир сонун кийимди көрөт, базарга барып, вообще сонун жактырат. Ары карайт, бери карайт. У меня прекрасная самооценка дейт, это вообще супер. Ары карайт, бери карайт, кийип көрөт, кийимди, аябай жактым да. Көйнөк дейли, вот бул жактан бактылуу айымдар айтып атат, көйнөктү айтып атат. 1,5 миңге көйнөк алдым дейт, вот көйнөк. Аябай сонун көйнөк, прям сизге жакты, прям вообще жактырып калдыңыз ушу көйнөктү. Өңүңүзгө, түшүңүзгө дагы ошол көйнөк кирмей болду. Мен үйдөгүлөргө көз карандым, мына ашыкча бербейт, только жол кире дейт, көрүңүздөрбү? Болбосо сиз турмушка чыккансыз, Дече эфирден эсимде калды да. И вот ошентет дагы энем баасын сураганда 1,5 дейт мисалы. 1,5 миң десе, сиздин чөтөгүңүздө ошол 1,5 миң акча бар. Лишний акча бар. Но бирок сиз ошону албайсыз дагы кетип каласыз.
Вот мен өзүмдү сыйлап алсам да ата энемди күйөөмдү сыйлайм дейт. Менде катып жатат, интернетиңиз начар болуп калды дейт. Вчера купила себе киви. Вообще супер. Көрдүңүздөрбү? Ошентип көйнөктү албай кетип калат. Потому что экономдош керек да. Потому что карантин же. Карантин болбогон күндө деле экономдош керек в любом случае. Жок, ага ала албайм, анчалыкка бара албайм дейт дагы кетип калат. Это уже низкая самооценка. Өзүңүздү сыйлабагандык болот да. Эми сиз ойлоп элестетип көрүңүз, сиз өзүңүздү сыйлабайсыз, сиз өзүңүздү карабайсыз. И баардык нерсени жолдошуңузга, балаңызга, кайын журтуңузга, ата энеңизге кыласыз ошол нерсенин баарын. Мен өзүмөн эч нерсени аябайм, жаккан нерсени алам, вообще супер. Баардыгын кыласыз да өзүңүзгө эч нерсе кылбайсыз. Эми ойлоп көрсөңүз, сиз өзүңүздү сыйлап алсаңыз, өзүңүздү бааласаңыз, сизди ким сыйлайт? Сиз өзүңүз сыйлабай атасыз. Өзүңүзгө каалаган нерсени албай атасыз. Сизди башка адам сыйлайбы? Эч качан сыйлабайт. Эч качан. Ал сознательно билбесе дагы, сиздин самооценкаңыз низкий экенин билбесе дагы, подсознательно мындай интуиция бизде адамда аябай жакшы мүмкүн. Интуициясы менен ошол нерсени көрөт, байкайт дагы, сизди сыйлабайт. И эмне үчүн ошондой проблемалар болот? Потому что сиз өзүңүздү сыйлабайсыз. Сиз өзүңүздү биринчи орунга койбойсуз да. Муну акырындап чыгабыз. Сөзсүз түрдө мен сиздерге күндө тапшырма берип турам. Жөнөкөй тапшырмаларды берип турам. И ошондук менен акырындыкынан чыгабыз. Покупаю все подряд, Асель. Вообще супер. Понимаете, вот в чем дело. Сиз пока өзүңүздү сыйлап, өзүңүздү карап баштамайынча, сизди эч ким сыйлабайт. Эч ким прям. Абсолютно. Даже если вы думаете, сиздин жолдошум сыйлайт, менин кайын журтум, ата энем сыйлайт десеңиз, нет, это не так. Это просто иллюзия. Розовые очки снимите и все. И просто посмотрите, анализдеп көрүңүздөр ситуацияларды. Последний раз, вот последний акыркы учурда болгон ситуацияларды анализдеп, жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр, на самом деле так. Это просто иллюзия, да? Мени сыйлайт, мени тинтет. Нет, это иллюзия. Сиз пока өзүңүздү сыйлап баштамайынча, өзүңүз карап баштамайынча, сизди эч ким сыйлабайт. Сиз постоянно акыркы орунда боло бересиз. И это вообще, кандай десем, ачуу чындык да. Чынында эле ошондой да. Самооценканы эми кантип көтөрөбүз? Келиңиздер, ошол боюнча сүйлөшөлү. Азыр ручка бара калыңыздар. Эң биринчи. Кимде ручка бара дептериңиздер болсо вообще лучше дептер ачып алыңыздар. Потому что 10 күн бою бизде практический заданиялар болот, тапшырмалар болот. Бардыгын жаза алыңыздар, кийин унутулуп калат да бул нерсечи. И чтобы эсиңизде калыш үчүн. Эң биринчи мен бул практиканы постоянно эле командама да бердим, курстагыларга кылдырып келем. Көптөн бери өзүм да кылгам бул практиканы. Аябай сонун практика да, прям вообще идеальный практика самооценка боюнча. Өзүңүздөрдөн кечирим сураңыздар. Эң биринчи кагазды алыңыздар дагы, прям кагаз алып, өзүңүздөн кечирим сураңыз. Эмне деп кечирим сурайсыз? Урматтуу, например, атыңыз ким же өзүңүз каалагандай өзүңүздү эркелетиңиз. Мен мисалы эркелет дегенде билбейм, мага өзүмө жага бербейт ал нерсечи. Мен өзүмдү эркелетпейм да. Потому что бул кичине детский да, бардыгы барып мен бала чагама такалат да. Анын үчүн ар жакта копать этиш керек да. Но в любом случае, эгерде сиз өзүңүздү эркелете алсаңыз, самооценкасы ылдый адамдар эркелете албайт. Мен бирок башка жагынан эркелетпейм, мен бирок башка жагынан көтөрүп кетем да ошол нерсеничи. Өзүңүзгө кат жазыңыз. Эң биринчи. Кандай кат жазасыздар? Кечирим сурайсыздар. Неге кечирим сурайсыздар? Вроде сизден өзүңүздөн өзүңүз эмне үчүн кечирим сурайсыз? Ойлонуп көрсөңүздөр. Сиз ушул жашка келгени, бала чагыңызда да, уважает, конечно. Поэтому я здесь сижу, поэтому меня смотрит за детьми, всегда помогает, во всем поддерживает. Потому что я сама в первую очередь себя уважаю. И өзүңүздөрдөн кечирим сураңыздар. Эң биринчи, мурун кандай кыялдарыңыз бар эле? Балким кыз кезиңизде, балким бала кезиңизде кандай сонун кыялдарды койчу элеңиз? Мен чоңойгондо ушундай болом, балким бизнес леди болом дечүсүзбү, балким саякатка чыгам дечүсүзбү, балким каалаган нерсемди кийип, ичип жүрөм постоянно, каалаган менин оюмдагыдай болот дечүсүзбү? Деги эле сиздин бала чактагы кыялдарыңыз кандай эле? Ошонун баардыгын аткарылбагандыгы үчүн кечирип сураңыз. Именно аткарылбай калган кыялдар, аткарылбай калган максаттар, ошол нерсенин баарына кечирим сураңыздар. Мен сенен кечирим сурайм.
Мен силерге өзүмдүн катымды окуп берейин. Это, конечно, личное. Тренинг болуп атмын да. И андан кийинки мен ошо былтыр жайында кылган практикаларым 10 ай өттү. Андан бери азыр эсептесем 9-10 ай өттү. Ошонун баары азыр ишке ашты. Мен силерге бардык өзүм кылган нерселерди айтып берем. То, что я делала, то, что у меня сработало. Көп практикаларды кылып көргөнмүн. Тягына болбосо бияна болбосо бияна, но именно менде иштеген практикалар, эгерде мен кыла алган болсом, демек сиз кыла аласыз. Адам кылган нерсени адам туурай алат да. Поэтому вот бүгүн мен сенден кечирим сурагым келет. Кечирим сурап баштайсыз. Сенден мен өзүңдү ушул күнгө чейин сүйбөгөнүм үчүн, эч качан кам көрбөгөнүм үчүн, мурунку кетирген каталарым үчүн кечирим сурайм. Мен ушунча жылдан бери өзүмдүн кыял максаттарымды акыркы орунга койгонум үчүн кечирим сурайм. Кимде ушундай? Сиздердин максатыңыз бар, кыялыңыз бар, бир нерсени аябай каалайсыз, бирок в любом случае акырына келип өзүңүздү акыр койгон коюп коесуз да. Ай кылам да. Болгондо, убакыт болгондо, акча болгондо, и такая. Конечно, карантин. Конечно, я буду болтушкой на карантине. Окей. Көрүнүздүрбү? Жалкоолукту жеңе албаганым үчүн кечирим сурайм дегенмин. Уйкумду башкара албаганым үчүн, өзүмдүн эркимдин жоктугу үчүн ал кезде сериал көрчү элем, отуруп алып уктачу элем. Мындай без разбор уктачу элем да. Саякатка чыкпаганым үчүн, вот ушул жашка келип эч жака саякатка чыкпаптырмын деп өзүмдөн кечирим сурагам. Вот ушул нерсенин баарын эстеңиздер. Сизде азыр кандай кыялыңыз, максатыңыз бар эле, ошону сен ишке ашыра албай атасыз. Азыр именно кандай проблема болуп атат? Балким стрессте жүрөсүз, депрессияда жүрөсүз. Ошол үчүн кечирим сураңыз. Ушунча стрессте жүргөнүм үчүн, кечки убакыттын баарын пайдалуу эмес нерсеге коротконум үчүн, социалдык тармактарда отурганым үчүн без конца тигини карап, муну карап, тигин жашоосун, мунун жашоосун карап отурганым үчүн ошол нерсенин баарына кечирим сураңыздар. Так, 2-3 минутта, 3 минутта да жазып кетсеңиздер керек, полностью кечирим сураңыздар. Спасибо большое, я тоже надеюсь. И мен, например, азыр сиздердин алдыңыздарда вот сүйлөп турганым, ушул жөнүндө айтып берип атканым, это у меня была цель года 2 назад, года 2-3. Я тогда не знала, что это произойдет, как это произойдет, каким образом, но я просто себе поставила цель, что я когда-нибудь стану вот таким человеком сильным, который будет мотивировать других женщин. Представляете? Тогда у меня у самой были проблемы вообще глобальные, но тогда я себе поставила цель. Это было даже 3 года назад точно. Когда вот это все только начиналось с дочкой, мен историямды көрүңүздөр келсе толугу менен мен лентамдан ылдый жагынан түшсөңүздөр, баардыгын түшүнөсүздөр. Прям биринчи посттон баштасаңыздар вообще түшүнөсүздөр. Мен самооценкам боюнча түшүнөсүздөр, мен жашоого көз карашым ошол кездеги, анан азыркы мени вообще түшүнөсүздөр да. Какая я была, какая я стала. Ушунча бир 2 жыл, акыркы 1 жыл прям решающий болду мен үчүн. Ушунчалык тажадым ушундай жашоодон. Ушунчалык тажадым да, ушундай жетишпей, постоянно жардам сурап, ооруп, балам ооруп атат, ушундай болуп атам, жардам берип койгулачы сураныч дегенден ушунчалык тажадым, ушунчалык. Жок дедим да, мен мындай болбойт. Мен өзүм жашоомду өзгөртүшүм керек деп, ошондон баштап өзүм үстүмдө өзүм иштеп баштадым да. И я это смогла сделать. И до сих пор работаю. И да, я сегодня постараюсь сохранить. И сохраню IGTV-ге. Окей, надеюсь, все написали. Болбосо обязательно после эфира напишите, это вам прям вообще перевернет ваше сознание. Действительно, өтө күчтүү практика, сөз түрдө жазыңыздар. Андан кийин өзүңүздөрдүн күчтүү жагыңыздар жазыңыздар. Ар бир адамдын күчтүү жактары болот. Күчтүү дагы, алсыз да жактары болот. Именно күчтүү жагыңызды жазыңыздар. Кайсы жагынан сиз күчтүүсүз? Кандай? Эгерде азыр билбей атсаңыз, таппай атсаңыз, мурункуларды эстеп көрүңүз. Мурун кандай ийгиликтерге жеттиңиз эле.
окуучу кезиңиздеби, студент кезиңиздеби, бала кезиңиздеби кандай ийгиликтерге жеттиңиз эле? Бардык жакшы жактарыңыздарды, прям плюс жактарыңыздарды жазыңыздар да. Сиз да болсоңуз болот. Сиз да күчтүү, сабырдуу болсоңуз болот. Это бардыгы сиздин колуңузда да. Бир гана сиздин колуңузда. Эми өзүбүздүн күчтүү жагыбызды жазабыз. Сайкал сиздики эмне болду, Машкол? Эмне келип атат? Бак, карап тур, күчтүү жактарыбызды жазабыз. Кандай күчтүү жактарыбыз бар? Мен ошол кезде эмнени жазыптын айтайынбы? Күчтүү жактарым, мен сен күчтүүсүң деп жаздым, сабырдуусуң, эч качан муңайбайсың, колумдан келбейт экен деп таштап койбойсуң дептирмин. Видите, это когда было, это у меня вообще низкая самооценка была, мен ушул нерсенин баарын жазыптырмын. Сен бардык баштаган ишиңди аягына чыгарасың деп жазыптырмын. Сен ар дайым позитивде жүрөсүң, бардык жака жетишесиң деп жазыптырмын. Сен ачык жүрөксүң, бардык адамга мотивация, дем күч берип турасың деп жазыптырмын. Это было 10 месяцев назад, я только начинала. Көрдүңүздөрбү? И мен сен менен сыймыктанам. Это очень важно, я горжусь тобой. Өзүңүздөргө өзүңүз сыймыктаныңыз. Эң биринчи самооценканы көтөрүштүн эң биринчи ступенькасы. Мариям, алып келчи бери. Бери алып келчи. Бери келдечи. Çok жақсы жарашыпты деп чоң рахмат. Өзүбүздү мактайбыз, сильный сторону табабыз. Сөзсүз түрдө практически заданияларды аткарыңыздар. Постоянно аткарыңыздар, аягында да мен силерге сонун заданияларды берем. Андан кийин өзүңүзгө сөз беребиз. Мындан кийин сиз эмнени кылбайсыз. Билбай эмнени кыласыз. Мен мына өзүмө эмне деп сөз берем экен? Мен сөз берем. Экинчи элдин сөзүнө эч көңүл бурбайм дептирмин. Ал кезде ома элем да. Самооценка низкий, адам ома болот да. Тигил эмнени айтса, бул эмнени айтса, ошону менен жашай берет. Так, андан кийин сени миллионер кылам дептирмин. Көрдүңүздөрбү? Сен миллионер кылам дептирмин. Кудай буйрса ага да жетебиз. Сага ишенем дептирмин. Ден соолугуңа карайм. Сен кыйын, күчтүү, айым болосуң, бардыгына мотивация берип, жашоого башкача көз караш менен кароону үйрөтөсүң. Көрдүңүздөрбү? 10 ай мурунку жазган нерсе мына азыркы учурда ишке ашып атат. 10 ай мурун. Элестетиңиздер? Для кого-то это может быть аябай көп убакыт болушу мүмкүн. Но реально, да? Но это вообще 10 ай ичинде мен еще шашпай, акырын жылып отуруп ушул нерсеге жетип атам. Эгер сиз прям өзүңүздүн үстүңүздө прям конкретно бир ай иштеп койсоңуз, менден да ашып жүрөсүздөр да, менден да ашасыздар. Прям ар бир тапшырманы аткарып, прям практикаларды кылып, прям бир айды полностью өзүңүзгө бөлүп койсоңуз, бир эле ай. Сизге ошол жетиштүү болот. Андан кийин само по себе кете берет, өзүнөн өзү эле кете берет. Өзүнөн өзү өзгөрө бересиздер. Өзүнөн өзү эле сизге мүмкүнчүлүктөр ачыла берет. Болгону бир ай керек сиздерге. Мен муну 10 ай шашпай, ойлонуп, ар жактан информацияны чогултуп, бияктан чогултуп, тияктан окуп, бияктан окуп, ошол нерсеге жеттим да. И ошол нерсени чогулткан баардык нерсени мен сиздерге бир ай ичинде берем да, бир айда. Мына жарым саатта чыптама тийип коет. Вообще супер. Көрдүңүздөрбү, кандай сиздин күчтүү жактарыңыздар бар? Это вообще супер. Мен мисалы колума ийне кармап көргөн эмесмин. Мен тиккенди билбейм, действительно. Я. Тема самооценка. Столдун үстүндө тамак турат, Машка, столдун үстүнө карасаң. Толтура тамак турат. Так, жаздык, Андан кийин эми өзүбүзгө сөз бердик, өзүбүзгө сөз беребиз. Сиз эмнени кыласыз? Аракет кылыш керек. Аны алып койбойт, апчыкасын. Өзүбүзгө сөз берген соң эфир саат 10-да башталды, токтожо. Өзүгө сөз берген соң эми дагы бир сөз бериңиздер. Өзүңүзгө дагы, мага дагы.
эл эмне дейт деген нерсени жыштырабыз. Эл эмне дейт. Эл эмне десе дей берсин. Жакшы Элзат, кандайсыз? Бирок отурганда коркуу медүүлөр тирилип калды деп урушат көрдүңүзбү? Ал боюнча эгерде сизге ошол иш жакса, ал боюнча да өзүнчө бир сонун тема бар. Предназначение боюнча ал боюнча дагы сүйлөшөбүз. Ооба, эфирди сактайм, Элзат буюрса. Эл эмне дейт дегенди жыштырабыз. Вообще жыштырабыз. Потому что эл мындай да, мындай принципмен жашаш керек да. Ит үрөөрөт, кирбен жүрөөрөт. Ооба, эл эмне десе ошо десин. Эл сиздин жашооңуз менен жашабайт. Ошол эле кайненеңиз, ошол эле апаңыз, ошол эле бир туугандарыңыз, абысындарыңыз сиздин жашооңуз менен жашабайт. Бул жашоо менен сиз гана жашайсыз. Бир гана сиз жашайсыз. Башка эч ким жашабайт. Алар келип алып сиздин жашооңузду талашып албайт. Талашып ала албайт дагы. Понимаете? И поэтому живите так, как хотите сами. Өзүңүз каалагандай жашаңыз. Но каалагандай жашаңыз десе эле, вот Айгерим ошентип айтты деп туруп эле барып эле мен мону кылбайм, мондай кылам деген это тоже неправильно. Болбойт, это так не работает, да? Все, мен муну каалабайм, мен биякта жашабайм, мен бөлүнөм, билгениңерди кылгыла деген дагы туура эмес. Ал нерсени баары постепенно, акырындык менен, да? И көрүңүздөрбү, это бул эме да, психология да, воспитание боюнча өткөндө ошо психология жөнүндө айтып берем сиздерге. Мээбизге сиңип калган нерсени кылабыз да, любой эле адам. Негизи эле баланын дейт сознаниясында 8 жашка чейинки нерсенин баары 8 жашка чейин фундамент курулат экен да, баланын мээсинде. Фундамент болот экен жашоосу. Анан кийинки жашоосу, ошо 8 жашка чейинки жашоосу кандай болгон болсо, ошондой кете берет экен да. Фундамент бар, бүттү, фундамент ошондой курулду, и дальше стенасы, крышасы ошону менен жабылып кете берет экен. 8 жашка чейин. Вот поэтому баланы тарбиялаганда туура тарбиялаш керек, ал боюнча дагы бар. Мен азыр ошонун үстүндө аябай иштеп атам, потому что мен деле, мени апам кандай тарбияласа, мен кызымды ошондой тарбиялайт элем да. Мен өзүм жалгыз кызмын үй бүлөдө, поэтому эркек баланы тарбиялаганын мен билбейт элем. Потому что көргөн эмесмин, потому что үйдө мен жалгыз эле кызмын. Апам мени тарбиялаган, и то өзү тарбиялаган. Атам 8 жашымда калган. И жалгыз бой эне кызын кандай тарбиялайт? Эртеден кечке иштейт, жумушта, иши жок. Карабайт, мен окуумду да карачу эмес. Канча окуп атам, кандай окуп атам, вообще карачу эмес. Ошол эле собранияларга деле барчу эмес. Тайжем жөнөтүп кое берчү да. Окуң жакшыбы, андай мындай вообще тема болчу эмес. Эртең менен кетет, кечинде келет. Ооба, өзгөртсө болот. Элестетиңиздер, и менде деле вот кызым 4кө чыгайын деп калды, ошондой отношения пайда болду. Качан? Экинчи уулум төрөлгөндөн кийин. Биринчи кызым вообще таштап койдум эле да. Прямо слово совсем всё. Экинчи бала төрөлдү, аны эле карайм, колдон түшпөйт, монтем, балам кичинекей, и то ооруйт ал дагы. И всё, кызымды пока экинчи операциясы бүткөнгө чейин эле карадым. Операция бүтүп реанимациядан чыгып келгенден кийин всё. Таштап койдум да, бүттү. Эч нерсе кылбайм деп атасына тапшырып койдум да. Понимаете, как это работает? Потому что мен деле ошондой тарбиялангам. Мен деле кандай десем, как-то көңүл бурулуп эле сама по себе өзүм эле чоңойгом да. Апам мага бардык нерсени кылчу, мага кийимди алып берет, окуума акчаны таап берет, в общем бардык нерсе, эч нерседен кем кылбайт. Мен азыркы учурда декреттемин. Эч нерседен кем кылбайт, но в то же время я понимаю, да, бардык нерсени алып берет, бардыгын ичем, жейм, калган нерсени да алам, басам, турам, но именно энелик мээрим деген нерсе жок да. Көңүл бурбайт. И мен деле кызым ошондой отношение алат элем да. Бардык нерсени кылам, кийимин алып берем, тамагын каалаган жасап берем, баардыгын кылып берем, бирок мээрим төкпөйт элем да. Көңүл бурбайт элем. Элестетиңиздер. И когда мен ошону түшүнгөндө, оказывается, биз көргөн нерсени кайталайбыз. Негизи эле баланы тарбиялап туура эмес дейт. Баланы тарбиялабай эле кой дейт, өзүңдү тарбияла дейт. Бала сени туурат дейт, сени копия, сен эмне кылсаң ошону алат дейт. Балага бир сөз айткан вообще не подействует. Бул жакта мындай да, молдонун айтканын кылган кылба деген сөз бар го. Бул жактан точно наоборот да. Бала биздин айтканыбызды кылбайт, биздин кылганыбызды кылат да. Бизди туурайт. Потому что биз аларга моделбиз. Биз аларга как бы примербиз да, үлгү, ата-эне баласына үлгү да. И кийин дагы сиз азыр балаңызды кандай тарбияласаңыз, кийин ал сиздин неберелериңизди ошондой тарбиялайт. И из поколения в поколение кете берет. Пока бир адам ошол нерсени токтотуп, модель полностью баштан аян өзгөртмөйүнчө.
кете берет ошондой эле. Почему бизде азыр самооценка айымдарда низкий? Потому что биздин апаларыбызда самооценка низкий болчу. И бул самооценка кайдан келип чыккан? Аял киши баркты албай, бааланбай, өзү иш кылып, баардык нерсени мойнуна көтөрүп, мындай да согуш учурунда баардык эркектер, ошол кездеги жоокерлердин баары согушка кетип, тылда үйдө жалаң аялдар калган. Аял менен абышкалар, анан кичинекей балдар калган. И баардык жумуштарды ошол кезде аялдардын мойнуна түшкөн да. Абышка кемпир эчтеке кыла албайт, жаш бала эч нерсе кыла албайт. И аял ушунча жүктү мойнуна көтөрүп, ошол нерсенин баарын аткарчу, ошол нерсенин баарын кылчу, баардык үйгө кирип аялдын жумушун кылат, эшикке чыгып эркектин жумушун кылат. Ошол нерсени балдары көрөт. Балдары көрөт. И ошол кезде көпчүлүк эркектер еще кайтпай да калган согуштан, туурабы? Канча деген биздин чоң аталарыбыз өтүп кеткен ошол согуштан. Анын аркасында кээ бирөөнүкү туяк калган, кээ бирөөнүкү калган эмес. И ошол жактан эркектердин көзүн карап багышчу да, ушундан туяк калды, ушул кийин биздин тукумубуз улап кетсин деп эркектин көзүн карашчу. Ушу кичинекей баланын көзүн карап апестеп карашчу дагы. Кыз кишине болсо тур мага жардам бер, тигини кыл, муну кыл. И ошондой кылып, и ал кыз деле көрүп атат да ошондой нерсени. Мамасын, апасын көрүп атат, апасынан ал үлгү алат. Энесин көрүп кызын ал деген кыргыздарда бекеринен айтылбаган сөз экен да, чынында элечи. Мындай ойлонуп көрсөңүздөр, действительно ошондой да. Анан кийин ал дагы турмушка чыгат, балалуу болот. Кызына көңүл бурбайт дагы, баласынын көзүн карап апестей берет дагы. И вот так поколение зарождается. Азыркы воспитание дагы эркектер, наоборот, байкасаңыздар, азыр көп нерсе эркектерде жоопкерчилик жок да. Аял киши ушунчалык көп нерсени мойнубузга алып алганбыз, настолько көп нерсени почти бүт баарын мойнубузга алып алганбыз, что вообще орун алмашып калгандай да. Көпчүлүк үй бүлөлөрдө аялдары чет жакка кетип иштешет, жолдошторун таштап кетишет, балдарын таштап кетишет. В общем, менин дагы үй бүлөмдө дагы ошондой нерсе болгон. Мен да апам учурунда Алматыга иштеп кеткен да, сода кылып. Атам мен менен калган. Көрдүңүздөрбү? Кандай болгон? Ошо согуштун терс ташы, сабатсыздыктын жоктугу. Азыр эми 21-кылым, колубузда бардык нерсе бар, калган нерсени кылсак болот. Вот, көрдүңүзбү, тайнем, апам, мен точно ошондой, өзүбүздү ойлобойбуз, бүт нерсеге өзүбүздү урабыз, көрдүңүзбү? Сиздин тайнеңиз апаңызга пример көрсөткөн, апаңыз сизге пример көрсөттү, сиз эртеңки күнү балдарыңызга пример көрсөтөсүз. И ошентип кете берет, поколение. Эң туура, баардык учурда өзүңөрдү тарбиялап, өзүңдү аябай сыйлап, жакшы көрүш керек экен. Башканы күнөөлөрдөн мурда эң туура айтып атасыз. Вообще туура айтып атасыз, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан баардык нерсени өзүңүздөн баштаңыздар. Эми кийинки практика. Сизге ким жагат? Мындай кумир туткан адамыңыз барбы? Прям действительно ошол адамды көрүп туруп, бол, ушума ушунча жагат, ушул айымды алыңыздар да, именно айымды. Ушунча жагат, баягы жетишет, тигинси, мунусу прям жазып чыгыңыздар практикага. Жалаң ошол айымдын плюстарын жазып чыгыңыздар. Мен ошондо билесиздер ким жаздым эле. Ошол кезде мен Анжелика Бекболиеваны көп карай бербейт элем. Ушак аркасынан аябай көп жүрөт эле. Анан эл ушакка кандай ишенсе, мен деле ошондой ишенет элем да как-то. Но бирок ошол учурда мен ушунчалык сыйлайт элем да Анжеликаны, ушунчалык баа берет элем ошол кезде. Ушунча ушактап атса дагы, эмне кылып атса дагы сөзгө сунбай, күлүп жайнап ишин кылып жүрө берет эле да. Машина алып, ошол кезде мен по-моему, машина алган кездеринде, ошол кездеринде көрүп калдым окшойт. Анан Анжелика Бекболиеваны жазган элем да, вот сөзгө сынбайт. Именно качестволорун жазып чыгыңыздар. Сөзгө сынбайт, ар дайым ишин кылып ийгиликке жетет деп жазмын. Өзүнө кам көрөт, постоянно карап жүрөт өзүнө. Ар дайым позитивде жүрөт. Постоянно, любой ситуация. Чарчабайт, чалыкпайт, күлүп жайнап бардыгын жеңет, элге жардам берет деп жазыптырмын да. Көрүңүздөрбү? И ошол эле учурда, ошонун эле антонимдерин, ошонун эле минустарын жазабыз. Сөзгө сынбайт десе, мисалы, ома болуп кете берет. Ар дайым ишин кылып ийгиликке жетет десе, жалкоо. Өзүнө кам көрөт десек, өзүнө карабайт. Ар дайым позитивде жүрөт десек, постоянно негатив. Эч чарчабайт, чалыкпайт, постоянно чарчайт, чалагат, күлүп жайнап бардыгын жеңет, постоянно хмурый болуп жүрөт деп жаздым. Элге жардам берет, аябай сараң жмот деп жаздырмын. Көрүңүздөрбү? И эми элестеп көрүңүздөр, 10 ай мурун мен кайсында элем? Позитив элем же негатив элем? Конечно, негативде болчумун. Конечно, ома болчумун, жалкоо болчумун, өзүмө вообще көңүл бурбайт элем, карабайт элем, уход кылбайт элем. Азыр боюнбойм, вот редко эфирге чыкканда, и то бүгүн да.
и ошол болуп атпайбы деп тоже. Действительно азыркы мигранттардын жашоосу действительно кыйын болуп кетти да. Балдарын калтырып кетет, бала ата эне мээри менен кур калат дагы, кийин деле от поколения в поколение өтүп кете берет экен да. И ошол нерсени бар, постоянно негативде жүрөт элем, постоянно жалкоо болот элем, элге жардам бербейт элем, вообще өзүмө жардам керек болса мен башкага эмне кылып жардам бере алам дейт элем да. А сейчас наоборот да, мен колуман эмне келип атса, например, азыр мен мындай принциппен жашайм да, эгерде мага жардам керек болот атса, менден да муктаж адамды таап ошого жардам берем да. И где-то я это показываю, чтобы башка адамдарга дагы мындай үлгү болсун деп, где-то не показываю, зачем да. Бир колуң кылганда экинчи колуң көрбөсүн дейт да. Это я ошондон кийин, вот азыр андан бери 10 ай өттү, мен азыр наоборот өзүмө жардам керек болуп аткан, я да знаю, мага жардам керек, но мен башка адамга жардам бергенге аракет кылам да. Менден дагы муктаж адамдарга жардам бергенге аракет кылам. И азыр уже позитивно жүрөм. В общем, мурункудай эмес да, вот именно могу практикада жазган нерсем бар, даны ишке ашты да. Мен Анжеликадан кайсы качестволорду көрсөм, именно сиз дагы өзүңүздөрдүн кумириңиздер жасасыздар, дагы сындыбы. Последнее время ушинтип сындырды. Мындай тарелканы экинчиси. Атаң сындырды. Жана эле кызым тарелкасы, чыны сындырды эле. Мен бияқта тарелка сынып калыптыр. В общем, я не знаю, почему мало людей. Смотрят те, которым нужно это. Если им не нужно, они не смотрят. И горносторба как поменялось. Просто напишите вот сильные качества, потом здесь слабые качества. И посмотрите, кайсы жагында турасыздар азыр. Все сильные качества бүт вот именно күчтүү жактары, сиз ошол сизди бирөөнү сыйлап кумир туткан адамдын күчтүү жактары сизде дагы бар. Сизде дагы бар. Мен ошону биринчи укканда вообще ишенген эмесмин да. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Ошону укканда биринчи чын эле ишенген эмесмин да, жок, мен анчалык боло албайм депчи. Азыр карап көрсөм ошол качествонун бар менде бар экен, действительно. Сиз деле азыр ишенбешиңиз мүмкүн. Ошол именно сильный качествонун баарын жазып чыгыңыз, и ошол качествонун баары сизде бар. Неге дегенде, сиз ал адамдан именно ошол качествону көрө алдыңыз. Өзүңүздө бар нерсени көрө алдыңыз. Ал эме деп коет да. Күзгү катары, сиз күзгүдөн ошол нерсени көрө алдыңыз. Сиз башка адамдан эмнени көрсөңүз, демек сизде дагы ошол нерсе бар. Жаман жагын көрдүңүзбү, демек ошол жаман жак сизде дагы бар. Потому что сиз ошону көрүп атасыз да, өзүңүздө бар нерсени көрөсүз да. Өзүңүздө жок нерсени көрө албайсыз. Күчтүү жактарын көрдүңүзбү, сизде дагы демек ошол күчтүү жактар бар. Мени коюңузчу беринде. Менден да күчтүү адамдар бар. Ойлонуп көрүңүзчү дагы. Мага чейин кимди кумир тутчу элеңиз? Анжелика мне ничем не помогла. Она мне просто нравится как человек. Так, андан кийин өзүңүздүн минустарыңызды жазып чыгасыз. Кандай минустарыңыз бар? Мисалы ошол эле сөзгө сунасыз, башканын ою менен жашайсыз, балким жалкоосуз, жалкоолукту жеңүү боюнча дагы аябай көп. Анан башыман айлантып ыргытам, мен эфирде эмес да, ошон үчүн да оппойдум, мусор кыргытпай. Өзүңүздүн кандай минус жактарыңыз бар, өзүңүз билесиз да, өзүңүз жакшы билесиз. Балким жалкоосуз, балким баштан ишиңизди акырына жеткирбейсиз. Жаныңыз адамда башта жакшы экен, анда беринже. Анда менин күчтүү жактарымды жазыңыз, сизге тапшырма. Ошолорду баардыгын жазабыз дагы. Эми ойлоп көрүңүздөр, любой минустан плюс тапса болот. Любой жактан, любой ситуациядан плюс тапсаңыз болот. Анжелика говорила, 5000 много продуктов дала вам. Нет, не мне. Я ее еще не видела вживую вообще. Бардык жагынан плюс тапсаңыздар болот. Любой ситуация, балким жалкоосоңуз, демек сиз бир ишти кайра кылгандан жалкоолуңуз дагы бир жасагандан майын чыгарып аткарасыз. Эгерде сиз оома болсоңуз, например, элдин сөзүн уксаңыз, демек сиз кандай десем, башкалардын оюн угасыз, критикасын угасыз, ошол нерсени кабыл аласыз. Это в какой-то мере тоже плюс. Я все знаю, я такая, мага эч нерсе дебегиле деген да тура эмес, туурабы? Но это тоже мындай, кандай десем, эки жагы бар да, бир медалдын эки бети болгондой эле, мында эки жагы бар. В любом случае бардык минус жактарыңызды жазыңыздар дагы, ошол жактан плюс издеп көрүңүздөр, проанализируйте. Эми сиздерге тапшырма, мен азыр эфирди сактаймын дагы, пост дагы кылып жазып коем да, бир сыйра дублировать этип.
Я у нее на марафоне 10 тысяч сомов выиграла. Это была не помощь, это я сама выиграла своими силами. Это не так, как бы, дайте мне, Анжелика, дайте мне денег, мне нужна деген жоқ. Это не помощь, это я действительно сама выиграла своими силами. Это не считается помощью, это я заработала. Я была достойна, вот и выиграла, да. Потому что я достойна. Значит, если она выбрала меня, значит, я достойна, понимаете? Я это выиграла своим честным путем. Это совсем другое. Помощь это другое, когда просто человек приходит, помогает. Выигрывать, зарабатывать это совсем другое. Разница. Понимаете? Сіздерге задание. Эфирде сақтаймын. Айкерим. Тоже хэштег таштап қоймын. Нижний черточка, нижний пробел. Марафон деген хэштег менен. Ертең кешке чейин сіздерге мындай жөнөкөй бир тапшырма. Өзүңүз бир каалаган нерсени, өзүңүз көңүлүңүзгө жаккан нерсени аткарасыз. Да, она мне перевела на следующий день 10 тысяч. Каалаган нерсени аткарасыз. Балким сиз көптөн бери, не знаю, бир таттуу бир нерсе жасагыңыз келип жүрөт. Балким сону бир тамак жасап жегиңиз келип жүрөт, же сатып алгыңыз келип жүрөт. Элементарно балким же магазинге барып мороженое жегиңиз келип жүрөт. Чоң рахмат. Жөн эле. Прям о, господи. Асель, вы чё? Так, все, я перебилась. Каалаган нерсеңизди өзүңүз прям каалаган нерсени аткарасыз. Бул эмнеге самооценканы көтөргөнгө бирден бир жол болот да. Эң биринчи ступень, эң биринчи тепкич да. Элестетиңиздер, мындай тепкичке бир этажга чыгыш керек болот да, 10-чу этажда эле. Сиз ушу дарбазага келдиңиз, и ошол тепкич менен лифтке келдиңиз, ачтыңыз. Лифт жүрбөй калды дейли, тепкич менен чыгыш керек. И тепкичке менен чыгыш үчүн ага күч керек, ал керек, туурабы, убакыт керек. И акырындык менен тепкичтен чыгасыз. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин, эже. Ну и такие бывают. Не обращайте внимания. Тепкичтен чыгыш үчүн кадам шилтеш керек да. И элестетиңиздер, биринчи кадамыңыз ушул болсун. Өзүңүз каалаган нерсени. Прям каалаган нерсени, мындай кичинекей нерсе болсо дагы. Прям чоң нерсени айтпайм, кичинекей. Мороженое болобу, магазинге барып просто мороженое жейсизби, же болбосо бир шоколад алып келип жейсизби, в общем, любой нерсе. Любой, өзүңүзгө прям жаккан, ушунчалык жаккан нерсе. Балким жөн эле отуруп алып кино көрөсүзбү, прям от души отуруп алып, же болбосо көңүлүңүзгө жаккан, например, көптөн бери музыка окугуңуз келип жүрөт, но ошого да колуңуз тийбейт. Бывает такое, да? Же болбосо какой-то бир китеп окуйын деп колуңуз тийбей жүрөт. Китеп бар, турат үйдө. Но ошону мынтип ачып окуганга колуңуз тийбейт. Ошол нерсени 20 мүнөт отуруп китеп окуйсузбу, эмне кыласыз? Любой нерсени өзүңүзгө жаккан, прям көңүлүңүзгө жагып, ошону аткарганда, ошону кылганда, ошол нерсени жегенде прям ушунчалык көңүлүңүз көтөрүлө турган ишти аткарасыз. И ошол нерсени именно китеп окуп атсаңыз, мисалы китеп болсо, китепти колуңузга алып сүрөткө түшөсүз дагы, Айгеримдин биринчи тапшырмасын аткардым деп жазасыз. Биринчи тапшырмасын эмне тапшырма аткардыңыз конкретно? Эртең кечке чейин, бүгүн кечтен баштап эртеңки кечки 10го чейин сиздерде убактыңыздар бар, биринчи тапшырманы аткарыңыздар. Кеч болотса, кеч деле марафон 10 күн уланат, бизде 10 күн ичинде тапшырманы аткарып, хэштегпен киргизип туруңуздар. Аягында сиздерге сонун белектерим бар. Акыркы посттон белектерди окусаңыздар болот. Өзүңүзгө жаккан, прям көңүлүңүзгө жаккан нерсени аткарыңыздар. Прям от души, прям ушунчалык энергия берип, мен мисалы азыр эмне кылдым? Мен бүгүн кечке түштөн кийин отуруп алып тамак жасадым, торт жасадым, бир нерселер жасадым. Но ал нерсени мен жакшы көрбөйт элем да. Прям тамак жасаган, бир нерсе кылып отурган, это вообще не моё. И как я сочетаю, чтобы было в удовольствие, да, ошол аба мен Бишкектемин. Мага бирок азыр үйдөн өзүм кол менен жасаган нерселерим өзүмө прям жагат да. Магазинден алып келгенден көрө особенно таттууларды. И в то же время мен алам дагы китеп угам, аудио китеп угам, же болбосо тренингтерди угам. И все. И убакыт эмне болуп өтүп кеткенин билбейм да. 1,5 саат, 2 саат, 3 саат көрөм, ушул жерден угам. И приятное с полезным дегендей да. Биядан тамам даяр болду, биядан мээме азык болду, бияман ашказаным азык болду, көрдүңүздөрбү? Можно и так совмещать, прям жечпей баратсаңыздар. Каалаган нерсеңиздерди кылыңыздар. Фото отчет, же болбосо видео, же болбосо там көптөн бери торт жасаңыз келип турса, торт эле жасаңыз. Мен
баракчамда карасаңыздар рецепттер бар, жөнөкөй, өтө жөнөкөй продуктылардан рецепттер бар. Потому что мен бардык нерсени жөнөкөйлөткөнү жакшы көрөм да, татаалдатканды эмес, жөнөкөйлөткөнү жакшы көрөм. Ошондуктан жашоомду дагы мен жөнөкөйлөткөнгө ар дайым аракет кылам да, бардык нерсени татаалдата бербей, кичинекей чымындан пил кыла бербей, наоборот, пилди чымын кылганды жакшы көрөм, мындайча айткандачы. Жөнөкөйлөп, ошондой кылып, эң биринчи тапшырманы аткарабыз, өзүбүздүн баракчабызга киргизебиз. Бул сизге кандай пайда алып келет? Биринчиси, сиз конкурска катышасыз, марафонго катышасыз, катышуучусу болосуз. Бул биринчиси. Андан кийин именно марафонго катышкандарга өзүнчө экинчиси группа ачамын. Марафонго прям бүт тапшырманы аткарып, до конца аткарып, өзүнчө группа болот дагы. Болот. Мороженое жеп, кино көрүп, китеп окуп болот, баардык нерсе болот. Прям каалаган, көңүлүңүзгө жаккан нерсени кылыңыз. Но в то же время мындай мүмкүнчүлүгүңүзгө карап кыласыз да. Китептеримде жооп бере албайм. Мен китепке аябай сараңмын. Даже жолдошум эле окуйт үйдөн китебимди, башка эч кимге бербейм. Же үйдө жашаган адамдар болсо, кайнсиңдилерим, алар окушат. Үйдөн чыкпайт да китептерим, мындайча айтканда. Ошол нерсени аткарасыз дагы, бул биринчиси. Экинчиси, марафон аяктаган соң сонун бир өзүнчө группа ачабыз. Именно марафонго катышкан айымдарга группа ачамын. Толук 10 заданиянын баарын аткарган айымдарга. Мындай бар да, онлайн мастер-майнд деген бар. Мастер-майнд какой-то bir определенный количество адам чогулат, өзүнүн бир цели болот, ар бир максатка жараша. Анан бир жумага максат коюшат. Мен бир жума ичинде мол иштеп аткарамын. Мен өзүм ушундай мастер-майндда турамын. Аякта жалаң орустар да көбүнчөсү. Знаете, вот эта девушка. Ошондой өзүнчө сонун бир кылабыз, өзүнчө группа ачабыз, и ошол жактан кеңешип турабыз, суроолор берип турабыз. Экинчи бул вообще фишка, сонун нерсе бул сиздерге, сонун мүмкүнчүлүк. Ар дайым менен сурооңузду берип, байланышы проблемаңыз болсо берип, бириңиздерден совет алып турсаңыздар болот. Окей, хорошо. Игнорировать я не стану, конечно. Аселя. Да, я вас слушаю. Покажите, пожалуйста, ваше лицо. Хочу на вас посмотреть. Зачем? Просто я не понимаю, зачем такое? Потому что вы мне со вчерашнего дня пишите, знаете, у вас как получается, вот хорошая обертка, открываешь, а там говно. Понимаете, какие у вас сообщения, как я это воспринимаю? Нет, вы прям... Зачем вам этот марафон нужен, когда вы еле-еле выживаете? Вы бы лучше эти свои книги продавали и все. А как дура, не знаю, как настоящая, честное слово. Нет, что вы хотите, вот что вы хотите сказать? Я вот вообще вас не поняла. Видите, вот какие бывают люди. Вот такие вот дела. Так, второе, ошондой бизде сонун группа болот, экинчиси. И үчүнчүсү самооценка дагы бир жолу көтөрөсүздөр. Кандай алып көтөрөсүздөр айтайынбы? Например, эгерде сиз Инстаграм баракчаны көп биле бербесеңиз, сүрөттөрүңүздү чыгара бербесеңиз, өзүңүздүн жашооңуз жөнүндө айта бербесеңиз, вот сизге өтө сонун мүмкүнчүлүк. Прям вообще идеальный мүмкүнчүлүк. Бул дагы бир тепкичкөйдө көтөрүлөсүздөр, да? Ой, я не знаю, что с ней, но понятно, что у нее самооценка и вообще проблемы конкретные, да? Вот вам явный пример, да, сиздерге явный пример, как это она нарушает, во-первых, мои личные границы. И личные границы боюнча да сүйлөшөбүз. Если бы я была раньше такой, да, азыр вообще. Көрүңүздөрбү, кому-то она со вчерашнего дня заходит ко мне в эфир и такие вопросы задает прям вообще. Зачем это ей нужно? Я вообще не пойму. В общем, ага, көңүл бурбайсыз, потому что эфирге 1 минут калды бүтөрүнө. И самооценканы сразу сиз эки тепкичке көтөрөсүз. Көрдүңүздөрбү, кандай сонун сиздерге мүмкүнчүлүк, потому что прямой эфирге эмес, именно эле жөн эле просто Инстаграмга сүрөт киргизиш кээ бирөөнү дагы өтө кыйын, да, действительно. Действительно кыйын, да, просто эле сүрөт киргизип бир нерсени киргизип коюш. И тигил эмне дейт, бул эмне дейт, кебетим окшопой калды, башка күнү киргизейинчи, в общем, ошондой нерсе болбойт, көрдүңүздөрбү, самооценка. Потому что эл эмне десе дей берсин. Пусть каалаган нерсесин кыла берсин, да.
и вот сиздерге ушундай бир сонун 3 плюс жагы болот. Эфир бүтөрүнө 30 секунд калды. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аябай көп балким суроо жооп кылып азыр кайра кирейин, бул эфирди сактап коеюн. Андай суроолоруңуз болсо бересиздер ушул жактан. Чоң рахмат. Сейчас я обратно перезайду 5-10 минут ага.